Кыргызстан Өзбекстан менен 22 документке кол койду. Коңшу өлкөлөр тарабынан кабыл алынган макулдашуулар кызматташуунун жаңы барагын ача алабы? Бишкек шаардык шайлоо комиссиясы партияларды каттоодо мыйзам бузганбы? Демократия жана жарандык коом үчүн коалиция бейөкмөт уюму аймактык шайлоо комиссиясынын үстүнөн арыз жазды. Кыргыз улуттук опера жана балет театрындагы чыр бийчилер коомчулуктан кечирим сурады. Кыргызстандагы эң кенже мугалим 11 жаштагы Бермет балдарга англис тилинен сабак өтөт. Hello my friends, how are you? I am good. Ушул жана башка жаңылыктар менен тааныштырып, эфирде күн жүрүш маалымат программасы. Саламатсыздарбы? Студияда Акылай Акыналиева. Орусиянын Сургут шаарында турак үйдөн өрт чыгып, 2 кыргыз бала каза болду. Бул окуя боюнча Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги маалымат таратты. Ага ылайык көз жумгандар 2012-2015 жылы туулган балдар болгон. Окуя жүз берген учурда үйдөгү балдар чоңдордун көзөмөлүсүз жалгыз калышкан. Учурда Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин Сургут шаарындагы канцеляриясы каза болгон балдардын сөөгүн мекенине алып кетүүнү уюштуруу боюнча кыргыз коомдук бирикмелеринин активисттери менен координациялык иштерди жүргүзүп жатат. Окуя боюнча кылмыш иши козголду. Бишкектеги номер 1 тергөө абагында кармалып отурган бир адам сот өкүмүнө каршы ачкачылык жарыялап оозун тигип алды. Бул тууралуу жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз кызматы кабарлады. Буга чейин интернетте аталган тергөө абагында жетекчилик алмашканына нааразычылык иретинде 3 адам оозун тиккени тууралуу маалымат тараган. Бирок жаза аткаруу мамлекеттик кызматы бул маалыматты четке кагып, соттук чечимге макул болбогон бир гана киши ачкачылык жарыялаганын билдирди. Айта кетсек, кечээ 11 мартта Нарын шаарындагы номер 24 мекемеде бир соттолуучу сот өкүмүнө нааразы болуп, оозун зым менен тигип ачкачылык жарыялаган. Акыйкатчы институту учурда бул жагдайлар боюнча түшүндүрүү иштери жүрүп жатканын айтып, чындыгында эле өлкөдөгү жабык жайларда көйгөйлөр бар экендигин ырастады. 3 адам ошо оозорун тигип алышып, азыр ошондой нааразычылык акциясын көрсөтүп атыптыр. Негизинен эми ушу абакта жаткандардын акыбалы жана деги эле кандай шарттарда жашап атышат, ошол жерде кандай отурушат деген көйгөйлөр абдан көп. Анан биздин кызматкерлер тарабынан ар бир өкүлчүлүк жерлерде, андан сырткары ошо борбордук аппаратынан күн сайын маалымат алып турабыз. Андан сырткары бир айда, бир жумада ушул абактарды мониторинг өткөрүү боюнча иштер алып барылып жатат. Жалал Абад облусундагы текшерүү иш-чараларынын жүрүшүндө алкоголдук продукцияны мыйзамсыз сактоо, лицензиясыз жана уруксат документтери жок сатуу фактылары аныкталды. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматынын маалымат бөлүмү билдирди. Жалпы баасы 4 миллион сомдон ашык 30.168 бөтөлкө алкоголдук ичимдик жүгүртүүдөн алынып салынды. Тактап айтканда, 2 дүкөндөн күмөндүү акциздик маркалар менен 7300 бөтөлкө алкоголь табылды. Мындан тышкары лицензиясыз жана уруксат кагазы жок сатып жаткан ири кампалар аныкталып, 22.868 бөтөлкө ичимдик тартылып алынды. Ишкердик субъекттерге карата Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык чаралар көрүлөт. Бүгүн шаардык кеңештерге шайлоонун үгүт өнөктүгү башталды. Айылдык кеңештерде үгүт иштери 22 марттан старт алат. Бул тууралуу БШКнын маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык талапкерлер өз аймактарында шайлоочулар менен жолугушуп, интернет жана жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу өзүнүн программасы менен тааныштыра алышат. Үгүт өнөктүгү 9 апрелге чейин уланат. Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо 11 апрелде өтөт. Шаардык кеңештер үчүн 59 саясий партия атсалышууда. Өткөн жылы шаардык жана жергиликтүү кеңештерге шайлоонун үгүт өнөктүгү 13 мартта башталып, таа жылуу вирус пандемиясына байланыштуу белгисиз мөөнөткө жылдырылган эле.
Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын үстүнөн арыз жазылды. Маалым болгондой, демократия жана жарандык коом үчүн коалиция бейөкмөт уюму Бишкек шаардык шайлоо комиссиясынын түнкү саат 12:00дөн кийин 5 партиянын документтерин кабыл алдыңар деп сотко беришти. Мыйзамдын негизинде партиялардын документтери шайлоо күнүнө 40 күн калганга чейин 1 март түнкү саат 12:00гө чейин кабыл алынышы керек болчу. Бул маселе боюнча Борбордук шайлоо комиссиясы эмне дейт кененирээк кийинки материалда. Демократия жана жарандык коом үчүн коалиция бейөкмөт уюмунун мүчөлөрү аймактык шайлоо комиссиясынын партияларды каттоо убактысы аяктаганына карабай, түнкү саат 12ден кийин 5 партиянын документтерин кабыл алдыңар деп сотко беришкен. Ал эми Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Кайрат Маматов 1 март күнү кабыл алуу түнкү саат 12:30га чейин уланып кеткенин, ошол күнү көпчүлүк партиялар түнкү 11ден кийин келип, физикалык кезекке кеч турушканын белгилейт. Айтымында бул мыйзам бузуу катары эсептелбейт. 5 партиянын документтерин биз кабыл алыш керекпиз экен да. Ошон үчүн 53-чү беренеде ошо биздин мыйзамда так жазылган документтерди алып келет. Калган жетишпеген документтерди дагы 10 күн ичинде баягы каттоо мөөнөт аймак шайлоо комиссиясына бүтө элек деле ошо документтерди дагы толуктап алып келе берсе болот да. Борбор шайлоо комиссиянын иш тобунда баарын көргөзгөнбүз, баары аныкталган, баары көргөзүлгөн. Аны бул жөн эле баягы пиар аркылуу же донорлорго отчет береби же акча алганга бирдемке болуп аткан ушундай максаттары бар го деп мен ойлойм да. Бул маселе боюнча бүгүн Бишкек шаардык административдик сотунда сот отуруму өткөн. Бирок азырынча чечим чыга элек. Таза шайлоо ассоциациясынын юристи Тимур Арыков коалициянын мүчөлөрү менен аймактык шайлоо комиссиясынын ортосундагы чыр боюнча буларга токтолду. Акыркы убакытка чейин бул нерселерди, маселелерди калтырбагыла дейбиз. Булар көрүп атпайсызбы, 12ге жакын келип атпайбы? Албетте бул саясий процесс, балким булардын партиялардын ичинде өзүлөрү чечише албай, документтерди топтобой, жана мисалы тизмесин иреттей албай, аягына чейин ушуну жүргөн себебинен ойлоп атам да, акыркы убакытка чейин созуп жүр депчи. Бул саясий процесс албетте эмне кыласың, нормалдуу көрүнүш. Анан эгер мисалы мен айтып кетпедимби тартип боюнча, эгер мен юрист катары оюм мындай да, эгер ошол бардык мисалы 6-7 документтин ичине хотя бы бир документти берсе, ошол уже тапшырды деп эсептелинет деп ойлойм да юрист катары. Аны ойлойм бул жерде саясий партиялар бир жагынан мыйзам чегинде документтерин беришти. Демократия жана жарандык коом үчүн коалиция аймактык шайлоо комиссиясы документтерди туура эмес кабыл алып жатат деп Борбордук шайлоо комиссиясына да арыз менен кайрылган. БШК болсо 7 мартта аталган бейөкмөт уюм аймактык шайлоо комиссиясынын ишине мыйзамсыз кийлигишип жатат деп ишти Ички иштер министрлигине тапшырган. Андан тышкары Боршайко мөнөктүккө катышуу ниетин билдирип, бирок тийиштүү документтери толук болбогондуктан бир нече партияны жарыштан четтеткенин кошумчалайт. Тиешелүү документтерди, мыйзамда талап кылынган документтерди бербегендиги үчүн аймактык шайлоо комиссиясы аларды каттоодон баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алды. Мурдагы шайлоолорго салыштырып айтканда, талапкер болом деген ниетин билгизген жарандардын саны көп. Бул талаптардын мындай жогорулаганына карабай, мындай көп болуп атат. Мисалы, мурда айымдар үчүн мандаттар резервден коюлбайт эле. Же болбосо билими жөнүндө мындай талаптар коюлган эмес. Ошого карабай биздин жарандардын талапкерликке өзүнүн ниетин билгизгени жогору болууда. Ал эми биздин чыгармачыл топтун демократия жана жарандык коом үчүн коалиция бейөкмөт уюмунун мүчөлөрү менен байланышууга болгон аракетине майнап чыккан жок. Эске сала кетсек, өткөн жылы парламенттик шайлоодо Кыргызстан саясий партиясы да каттоого кечигип, мунун кесепетинен орун алган ызычуулар бир топко чейин уланган эле. Үстүбүздөгү жылдын 11 апрелинде кыргызстандыктар 448 жергиликтүү кеңешке аттанган талапкерлерге добуш берет. Ага чейин шайлоого атсалыша турган партиялар өз программалары менен кенен тааныштырышы керек. Тазагүл Эмилбекова, Нурболсун Тургуналиев, New TV.
Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы мамлекеттик чек ара маселеси жакын арада эң кеч дегенде 3 айда чечилет. Бул тууралуу Ташкентте президент Садыр Жапаров менен жолугушкандан кийин Өзбек өлкө башчысы Шавкат Мирзиёев билдирди. Президент Садыр Жапаровдун коңшу өлкөгө болгон 2 күндүк мамлекеттик иш сапарынын алкагында 20дан ашуун документтерге кол коюлду. Алардын негизгилерин өкмөттөр аралык Кыргыз-Өзбек өнүктүрүү фонду жөнүндөгү макулдашуу, аткезчиликке каршы чогуу күрөшүү, суу энергетика жаатында коргонуу тармактарында кызматташууну өнүктүрүү боюнча макулдашуулар түзөт. Кененирээк кезектеги сюжетте. Өлкөлөр коңшу тандабайт. Кыргызстан айланасындагы мамлекеттер менен бир калыпта кызматташууну көздөйт. Президенттердин мамилелери сууган учурлар болгон, бирок бүгүнкү күндө кызматташуунун жаңы барактары ачылып жатат. Буга президент Садыр Жапаровдун Өзбекстанга болгон мамлекеттик иш сапары далил. Жапаров визитинин башында канатташ республиканын бир катар расмийлери менен жолугуп, ымаланы арттыруу маселелерин ортого салды. Президенттердин жолугушуусунда эки өлкөнүн стратегиялык өнөктөштүк деңгээли канаттануу менен белгиленди. Өзбекстан Кыргызстан менен олуттуу толук масштабтуу кызматташуу үчүн бардык ресурстарды колдонууга даяр. Биз бир дарыядан суу ичкен жакын элдербиз. Тилибиз, дилибиз, бардык нерсебиз бир. Ошон үчүн мен сизди дагы бир жолу куттуктап, кыргыз калкына жасай турган бүт иш аракеттериңизге көмөкчү болобуз. Колубуздан келишинче бири-бирибизге жардам беребиз. Дагы бир жолу Өзбекстанга куш келипсиздер. Президент кесиптеши Шавкат Мирзиёев менен жолукканда көптөн бери толук чечиле элек чек ара маселеси талкууланды. Буга чейин Өзбекстан менен чек аранын 90% такталган. Жапаров эми сүйлөшүүлөр дагуулантып, делимитациялоону активдештирүү зарылдыгына токтолду. Канатташ жашаган өзбек калкына келип отурганыма терең ыраазычылыгымды билдирем. Бизге кубанычтамын өтө. Биздин эки калк кылымдарды карытып бирге кошуна жашап келебиз. Эки элдин ортосунда эч кандай бөлүнүү болбош керек. Жанагындай чек араларыбызды ачышыбыз керек. Эки эл бири-бирине кенен кесир бир туугандай каттап туруш керек. Чек ара маселелерин дагы чечебиз. Чек ара маселесин чечүүгө түшүнүшүү мунаса керек. Ал үчүн карым-катнашка көбүрөөк көңүл бурулса дешет элчилер. Мунаса болуш үчүн башка жактардагы башка тараптардан мамилелер буга бир жакшы фон түзүп бериш керек да. Мына ошондуктан биз мына ол азыркы жаралып аткан жакшы ыңгайлуу шарттарды ушу тарабына буруп, Кыргызстандын улуттук жана мамлекеттик кызыкчылыктарына, элинин таламына, айрыкча ошол чектеш аймактарда жашаган элдин күндөлүк турмушун, тиричилигине шарттарын жеңилдетип берүүгө жардам бере турган жактарына биз көбүрөөк көңүл буруп иштешибиз керек деп ойлойм. Мамлекет башчылары чакан жана кеңейтилген форматтарда кызматташууну талкуулашты. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы менен президенттер биргелешкен билдирүү кабыл алышып, 22 документке кол коюшту. Кол коюлган документтердин арасында өкмөттөр аралык Кыргыз-Өзбек өнүктүрүү фонду жөнүндө макулдашуу бар. Экономисттердин баамында муну менен ортодогу соода алаканы арттырууга болот. Жакынкы жылдары эки тараптуу товар айлантуунун көлөмүн 2 миллиард долларга жеткирүү пландалган. Пандемияга чейин товар жүгүртүү 500 миллион долларга чыкчу эмес. 2020 жылы ошол пандемияга карата, коронавирус пандемиясына карата чет өлкөлөр менен биздин соода катнаштарыбыз азайган себебинен бизде Өзбекстан менен соода катнаштар көбөйүп, сооданын көлөмү 903 миллион доллар түзүптүр. Эми кийинки азыркы келечектеги пландарда ошону 1 миллиарддан ашып 2 миллиардга чейин жеткирүү болду. Кыргыз-Өзбек өнүктүрүү фондунан сырткары энергетика министрлигинин ортосундагы кызматташуу жөнүндө макулдашуу жана электр энергиясын бири-бирине берүү боюнча протокол бар. Бул жаатта алаканы арттырууга кенен мүмкүнчүлүк бар экенин айтышат серепчилер. Болгон аракет керек. Камбарата биргесин курууга Өзбекстанды, Казакстанды тартса, Россиядан бир көмөктөшсө, ушул 3 мамлекет бул чоң кести оңой эле курууга мүмкүнчүлүк алат. Камбарата биргеси курулса, биздин экономиканын өсүшүнө дагы чоң мүмкүнчүлүк өбөлгө ачылат. Электр энергиясы азыр көрүп атасыңар, тартыштык. Мына 1,5 миллиард киловатт саат электр энергиясы жетишпейт деп жатышат. Анын 900 миллионун Казакстандан сурандык,
калганын Өзбекстандан сурап жатабыз. Ушу билбейм, биздин өкмөттүн гана мындай бир аракетке жөндөмсүздүгү деп эсептейм да. Бир жакшы бир аракетке ошол ишти уюштуруп жасап койгонго мүмкүнчүлүгү жоктугу дейм. Кол коюлган документтердин катарын аткезчиликке каршы чогуу күрөшүү, коргонуу боюнча макулдашуулар толуктады. Ошондой эле саламаттыкты сактоо, билим берүү, спорт жана маданият жаатында экологиялык, техникалык коопсуздук боюнча түшүнүшүү меморандумдарына кол коюлду. Эки өлкөнүн бажы кызматтарынын маалымат алмашуусу тууралуу протоколу дагы түзүлдү. Биз аларды өтө эле мындай бир жөнөкөйлөштүрүп карабашыбыз керек. Бизди кубандырган тарабы биздин эки тараптын мамилелерибиз ушундай практикалык иш-чаралардын конкреттүү азыркы күндүн талабына жооп бере турган, эртеңки күнгө жакшы чыйыр сала турган, же мындай бир жер пай түзүп бере турган келишимдердин, макулдашуулардын, ниет билдирүүлөрдүн бир деңгээлине келгенибиз көрүнүп турат. Өзбекстанга Шавкат Мирзиёев президент болгонго чейин өзү менен өзү болуп тышка көп ачыла берчү эмес. Азыр Кыргызстан аркылуу башка мамлекеттердин рыноктарына чыгууга умтулууда. Айпери Самат кызы, Улук Сулайманов, НТВ. Өзбекстан Кыргызстанга 20 тез жардам автоунаасын белекке тартуулады. Бул тууралуу 12 мартта президенттин басма сөз кызматы кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, Садыр Жапаровдун Өзбекстанга мамлекеттик сапарынын алкагында ал өзбек президентинин чакыруусу боюнча Ташкенттеги Яшнабад инновациялык технопаркында болуп, уюмдун иши менен таанышты. Технопарктагы ар кыл багыттагы инновациялык ойлоп табууларды эске алуу менен тажрыйба алмашуу жана кызматташуу мүмкүнчүлүк талкууланды. Өзбекстанда өндүрүлгөн транспорт каражаттары менен тааныштырууда кыргыз тарапка 20 тез жардам унаасы белек катары берилди деп билдирди президенттин басма сөз кызматы. Кыргызстандын Улуттук банкы кезектеги валюталык интервенция жүргүзүп, сатыкка 30 миллион 600 миң доллар чыгарды. Соңку интервенция 4 февралда жүргүзүлгөн, анда сатыкка 38 миллион доллар чыгарылган. 28 январда 45 миллион 700 миң доллар сатыкка коюлуп, бул интервенция 2021 жылдагы биринчи жана 10 айдан берки эң көп суммадагысы болуп калган. 2016 жылдан бери туруктуу бойдон 69 сомдун тегерегинде сакталып келген доллар 2020 жылдын март айында 85 сомго жетип, кийин кайра арзандай баштаган. Учурда акча алмаштыруучу жайларда доллар 84 сом 89 тыйындын тегерегинде болуп жатат. Улуттук банк доллардын бүгүнкү күнгө белгиленген курсу 84 сом 80 тыйын, ал эми орус рубли 1 сом 15 тыйын. Үстүбүздөгү жылдын алгачкы 2 айында өлкөнүн ички дүң өнүмү 71,5 миллиард сомду түзүп, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 8,9%га төмөндөдү. Бул тууралуу Улуттук статистикалык комитет кабарлады. Маалым болгондой, ички дүң продукциянын төмөндөсү өнөр жайдын, курулуштун жана кызматтардын көлөмүнүн төмөндөшү менен байланыштуу. Ички дүң өнүмдүн басымдуу бөлүгү 2021 жылдын январь-февраль айларында кызмат көрсөтүүлөр тармагы менен толукталган. Бирок өткөн жылдын январь-февралына салыштырмалуу 1%га төмөндөгөн. Өз кезегинде товар өндүрүүчү тармактын үлүшү өткөн жылдагыдай 37,2%ды түздү. Кошумчалай кетсек, товар өндүрүү тармагы 11,8% жабыр тарткан. Абдулас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук опера жана балет театрындагы чыр дагы деле токтой элек. Артисттер бүгүн дагы коомчулукка өз кайрылуулары менен чыгышты. Күйөрмандарынан кечирим сураган бийчилер учурда үй бүлөсүн багыш үчүн бир канча жумушта иштеп келатканын айтышат. Ал эми театр жетекчилиги маалымат берүүдөн карманышууда. Балет бийчилеринин жашоосу жана акыркы чырдуу окуя тууралуу кабарчыбыз Чолпон Бейшелен кызынын материалында. Тилек Найманбаевдин опера жана балет театрында иштегенине 10 жылдан ашты. Эмгек сиңирген артист намы бар болгон үчүн айына 12 миң сом айлык алат. Ал эми театрга жаңы келген артисттин маянасы 8,5 миң сомду түзөт. Албетте, бул эмгек акы баарына жетпейт. Маяна маселеси кечээ эле чыга калган көйгөй эмес. Көп жылдардан берки жаранын жарылуусуна театрдагы акыркы окуя себеп болду. 13 миң сом айлык алам да. Жаңы келген балдар 8 миңден башталат да. Эми элестетип көрүңүз. Эгер жарым ставка болсо 3,5-4 миң сом. Азыр сиз ойлоңуз 3 миң сомго бир жерге барып жакшы тамактансаңыз 2-3 киши ошол менен эле түгөнүп калат. Бир айга эмне деген. Балеттин балдарын булардын балеттин дагы өмүрү кыска да, аябайчы. Бир 25
27 жашка чейин билет, андан кийин болду, андан кийин жараксыз болуп калат. Чындыгында театрдын ар бир экинчи бийчиси кошумча жумуштарда иштеп келет. Такси кызматында эмгектенгендери дагы арбын. Дал ошол 6 март күнү театрдын жалпы труппасы сахнага чыгуудан баш тартышкан. Натыйжада Орусиядан келген бийчилер менен биргеликте коюла турган спектакль үзгүлтүккө учураган. Бул кабар бир гана Кыргызстанда эмес, дүйнө коомчулугунун көңүлүн бурдурган үчүн бүгүн опера жана балет театрынын артисттери күйөрмандарынан кечирим сурап маалымат жыйын өткөрүштү. Эми ошону кайра көтөргөнгө, кайра элге кечирим сурап, биз сиздердин астыңарда ошону айтканы келдик. Кечирип койсун биздин деген шаардыктар, конокторубуз, себеби түшүнбөстүктүн айынан ошо эртеңки күнүбүздү жаштар ойлобогондун айынан ушундай бир бизди ушундай абалга алып келип койду да. Себеби деген мына азыр деген Кыргызстан эле билбейт бул окуяны. Бүт дүйнө жүзү билип атат. Бүт дүйнө жүзү деген бул артисттер гастролдор менен чыкпай коюп, чоң спектакльди срыв кылыптыр деп дүйнө жүзү бизге интернет менен кабарлашып турат. Ошол эле учурда жалпыга маалымдоо каражаттарында спектакльди үзгүлтүккө учураткан артисттер жумуштан айдалганы кабарланууда. Бул маалыматты тактоо үчүн театрга барганыбызда жетекчилик чыгармачыл топту имаратка киргизүүдөн баш тартты. Чырдуу маселеге чекит коюу үчүн Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин алдында атайын комиссия түзүлгөн. Азыркы тапта ар бир артист менен жекече сүйлөшүүлөр башталды. Эми 2 аптадан кийин комиссиянын корутундусу чыгарылат. Ар бир солистти жеке маектешүү менен дыкат карап чыгат. Ошондой эле бир катар солисттердин айтуусунда бир катар көйгөйлөрдү айтышкан. Ошо көйгөйлөрдү изилдеп таап чыгуу үчүн дагы театр жетекчилигинин дагы финансылык, юридикалык бардык документтеринин баарын карап көрүшөт. Бул комиссиянын составына юристтер, аудиторлор, балет тармагынын өкүлдөрүнөн, ошондой эле бул тармакты билген адистер дагы кошулган. Бул чырга байланыштуу биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз Улуттук академиялык опера жана балет театрынын жетекчилиги артисттер менен жолугушкан. Анда балет артисттеринин Аккуу көлү спектаклине катышуудан баш тартуусуна байланыштуу болгон окуянын себептери талкууланган. Новиков артисттердин айткан жүйөлөрү чечилиши керектигин белгилеп, Майана маселесин чечүүнү тапшырган. Спектакль үзгүлтүккө учурады. Эң өкүнүчтүүсү мындай кырдаалда. Катардагы көрүүчүлөр эстетикалык рахат алууну каалап келишкен. Бирок көрө албай калышты. Албетте, театр артисттеринин да жетекчилигинин да өз чындыгы бар. Бирок мындай кырдаал мындан ары болбошу керек. Мындай көйгөйлүү маселелер көңүл сыртында калбай, же кийинкиге калтырылбай чечилиши керек. Учурда Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театры кадимки режимде иштеп жатат. Чулпун Бешилен кызы, Алтынбек Саакиев, New TV. 11 жаштагы англис тили мугалими Бермет Көчкүнова көпчүлүктүн көңүл борборунда. Өзү окуучу болгонуна карабай, учурда Zoom конференциясы аркылуу 20дан ашык балага сабак берип келет. Кичинекей окутуучу менен кабарчыбыз таанышып келген. Hello my friends, how are you? I am great. Бул 11 жаштагы Бермет Көчкүнова окуучуларына сабак өтүп жатат. Өзү 5-класстын окуучусу болгонуна карабай, 3 айдан бери балдарга онлайн түрүндө англис тилин үйрөтүп келет. 20 окуучудан турган 2 тайпага жумасына 6 күн сабак өтөт. Окуучулары 6 жаштан 11 жашка чейинки балдар. Кээрлер Кыргызстанда, Таласта, Көлдө, кээрлер Бишкекте эле, ар кандай жерлерде. Анан кийин ошентип ар бир жерден Zoom'га кирип сабак өтө берем. Алар сөздү угат, бул оюн сыяктуу эле китеп, оюндай болуп ойноп сабак өтүп, ошондой анан кийин сабакта мен дагы аларга ойноп айтып берип, ойноп ошондой болот. Берметтин кичинекей мугалим атка конушуна апасынын салымы чоң. Анткени окутуу методикасы мыкты деп сыналган видео сабактарды сатып берген. Балдарга тил үйрөтүүгө Бермет Оксфорд университетинин окуу китептерин пайдаланат. Мындай идеянын жаралуу себебин апасы Түмүкчү эстейт. Бир күнү эле карасам, кичүү кызым Сапат билим берүү мекемесинде окуйт. Алар Zoom менен окуп атса эле, бул аябай кызыгып карайт. Анан бир күнү Кытайдан, буларда Кытай тилинде носитель Кытайдан кирет да. Кытайдан Zoom менен сабак өтүлүп калды. Карасам эле кызым аябай толкунданып атат. Аябай башкача болуп атат да. Анан мен ойлоп карап, мен буну байкадым да, вот ошончолук бул технология балага канчалык таасир берерин. Берметтин баамында онлайн сабак алган балдарда жакшы жылыштар бар. Азыркы тапта окуучулары күнүмдүк жашоодо колдонулуучу негизги сөздөрдү өздөштүрүп калышты. Мен мынты алам, тигинти алам, мен муну жеп жатам, мен уктап жатам.
Мен буну кылып жатам, мен азыр сабак окуйм, мен мынтейм дегендерди көп нерселерди үйрөнүп калышты. Бул уже Let's Go китеби бүткөндө башка китеп менен чыгарам да, анткени бул китеп бүтүп калат. Анан башка китеп менен чыгып, ал уже кыйын китеп болуп калышы мүмкүн. Баланын балага сабак өткөнү өтө эффективдүү экени илимий жактан дагы далилденген. Мунун сырын окумуштуулар мугалим менен окуучунун ортосундагы тоскоолдуктар алынганы менен түшүндүрүшкөн. Бермет балдардын акча деле албайт, бирок ага карабай соңку кездери ыраазычылык иретинде каражат которгондор болуп жатканын кичинекей мугалимдин апасы айтат. Биздин максат эч кандай бул акылуу деген сөз болгон эмес. Мен тескерисинче мен коллегаларымдан жардам берип койгула. Менин кызым үйрөнгөнгө силер инилериңерди, сиңдилериңерди курска киргизип койгула, курс деп деле ойлогон жоксуң, киргизип койгулачы деп сурангам, жардам берди. Элнур, Эжеке, Замир агайлар, бар тең балдары, менин курбу кыздарым, Нургүлдөр балдарын киргизишти да, тааныштар эле. Анан аларга да жагып калды. Анан бир аз убакыт өткөндөн кийин багы бир ойлоруна туура келди окшойт. Анан кичинекей кызда назары сынбасын, кичине мотивация болсун деп бир аз которуп коюшат акчаларын. Бар эмес болбосо которуп коюшат, бирок ошол болсо деле буга мотивация болот экен да, аябай. Бирок Кундуз айым убакыт өткөн сайын кызынын тил билүү деңгээлин дагы көтөрүү керек деп тынчсызданып жатат. Себеби окуучуларынын билими барган сайын жогорулап келе жатат. Мектеп программасын эбак эле артта калтырган Бермет эми алдыда жогорку окуу жайлардын деңгээлине көтөрүлгөнү турат. Чолпон Бейшилен кызы, Алтынбек Саакиев, Нью ТВ. Бүгін белгилүү коомдук ишмер Руханият ассоциациясынын президенти Акун Токтос Сартов эскерилди. Маданиятка эмгек сиңирген ишмердин көзү терүү болгондо бүгүн 80 жашка чыкмак. Улуттук китепканада Акун Токтос Сартов кыргыз рухунун камкору аталышындагы китеп иллюстрациялык көргөзмөсү ачылды. Эске салсак, Токтос Сартов мамлекеттик кызматтарда 40 жылдан ашык иштеп, маданият мекемелеринин материалдык техникалык базасын жакшыртууга, жогорку квалификациялуу чыгармачыл кадрларды даярдоодо салым кошкон. Маданияты көтөрүүдөн сырткары биздин кошуна өлкөлөрдүн, ошол СНГ КМШ өлкөлөрүнүн лидерлерин мындай бир эмеге тарталган аянча түздү. Маданият ошо руханияттын сыйлыгын берүү менен Өзбекстандын, Казакстандын, Россиянын, Түркменстандын, Тажикстандын, алтырсын Кытайдын лидерлерине ошол сыйлыгын берүү менен биздин Кыргызстанды тааныта алды. Мына ушундай жаңылыктар менен бүгүнкү чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар.